эметти анан ошол онкологиядан кандай айтсам, онкологиянын өскөндө, иммунитет түшкөндө туберкулезный палочкалар көтөрүлөт экен. Мен ушу билбептирмин, ушу 50ден ашкы чакта ушу бөйрөктөн, женскийден, ичегиден, боордон, ашказандан онкология туберкулезный палочкалар чыгат деп ойлоп да билбептирмин. Болгону билчүкемин өпкөдөн анан костюмный туберкулез дегенди карайтырмын. Анан ушундай болуп, кызым 38 килограмм болуп калды да. Эми ушундай баланын ооруганын бербесин элеге. Баягы жерден барып онкологияга барып неметсек эле, баягы 30-35% жерден 197 болуп чыкты да биздики анализибиз. Бул деген немеден өйдө кетти деди да, эрозиядан кетти деди, женский жактан кетти деди. Эрозиясын көргөздү, эрозиясы аябай чоң деп ушундай эметти да. Анан муну биз азыр неме күйгүз албай жүрсөк, яичницаны баардыгы ярылып кетет деди да. Анан онкологияга жаттык, анан эмне кылам деп ушу чөнүш үчүн бере баштадым анан кызыма. Анан даже ичине салдырта баштадым. Женский жака салдыртып жатарды ошентип. Анан эми эртең менен барсаң, эртең менен кальций да жок калат экен адамда. Ошондо жүрүп карап турсаң, колу тырышып калат, бир карасаң, буту тырышып калат. Ошондо поочередной тонус үчүн менен кальцийди, анан фоверди бере баштадык да. Андан кийин анан ошо туберкулез болуп чыкканда, больницага жатканда усиленный 6дан карашыбардан берип атат күнүнө. Эртең менен 2-ни, түштө 2-ни, кечинде 2-ни бере баштадык. Анан ошону менен 8 ай бердик. 8 айдын ичинде онкология таптаза болуп чыкты биздики. Женский жакта баягы эрозияны күйгүзгөн эмеспиз, эчтеке кылган эмеспиз. Баягы 8 айдан кийин барсак, 6 ай туберкулезде жатып 2 ай эме болуп калдык. Барсак, айтты күйгүзбөй эле, как младенца матка деди, эчтеке дагы эмеси жок деди да, баягы эрозиядан так жок, эчтеке жок. Жакшы айтыптырсыңар деди. Эми ошо туберкулезди азыр алып атабыз да, дагы лечение, закрытый туберкулез болуп атабыз. Анан баары жакшы да, баары мындай жакшы буюрса, анын 52-54 килограммга чейин туулду кайра баягы нормалдашып келип деп да. Баягы баары жакшы болот экен, бирок баягы жерде карап турсаң, элге да айтасың, анан эле баасын укса эле чаңкадан түшөт. А химия деген терапия аябай кымбат да, мисалы үчүн биз химиянын эле таблеткасын алабыз. Биз 500 миңге чейин расход болсок деле, зато менин кызым азыр аман эсен, маңдайымда небереси кызым